Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor bolsun, anан биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. İmam Gazali'nin keyinki bizge bergen kerezi, nasihati. Hulasatul ilim en ta'lam anna taat vel iba ma hiye. İlimdin toğu tercihleri deydi İmam Gazali. Құдай Таалаға құлшылық қылу дейді. Біз білеміз, Құдай Таалаға біз құлбыз, анан құлшылық та қыламыз, Кейбіреулер тұра, Құдай Таалаға құл, бірақ құлшылық қылбайды. Мұсылмансың ба десең, ова мұсылманмын дейді, бірақ мұсылмандардың ешбір ішіне тал келбеген іштерді қылады. Бұл жерде имам Ғазалидің айтқаны, хуласатул илм дегені, бұл илим, азыр алып атқан илимімізде біз қантип Алла Тааланың астында қабыл болғанын білеміз. Алла Тааланың астында қантип қабыл болады бұл илимimiz. Қачан біз ушул алып атқан илимimiz Құдай Тааланы дағы сүйіп, дағы жақшы көрсек, Құдайша айтқанда Құдай Таалаға дағы жақындасақ, анда біз дин илимimizді Құдай Таала алып атқан илимimizді қабыл қылған болады екен. Әлі бұл бірінші белгісі болады. Бұл жерде имам Ғазали айтып отқаны, "И'алам айюха талиб", ey студент, білген дейді, "Анна таата вал ибадата мутабаату шари". Бұл Құдай Таалаға құлшылық қылу, бұл Құдай Тааланың бұйрықтары менен, анан тыюлары менен болады дейді. Мындайша айтқанда, Құран менен сүннеттің чегінде болады дейді. Турабы? Мисал Алла Таала бізді бұйырса, "Ахаллахул байя ва харрама риба". Алла Таала сауданы адал қылды, процент арам қылды деп мисал турабы? Же болсаң "Ва ла тақрабу зина", зинаға жақындабағыла десе, не болады? Бұл Құдай Тааланың бұйрықтарға башиып, тыйылған нәрселерінен тыйылсақ, ошонда не болады екен бұл? Бұл құлшылық болады. Бил қаул вал фи'ли, яғни күллу ма тақул ва тафал ва татруку қаулаху ва фи'алаху якуну би иқтидаи шари. Эми ошол құлшылық дейді бұл жерде. Шариатты билүү менен болот дейт да. Мындайча айтканда биз айтканбыз, Ал-илму қобла амал. Илим бұл менен мұрын болады? Амалдан мұрын болады. Бұл жерде айтқанда, якуну биқтидаи шар'i деген, ошо шариатқа төп келіш керек сенің қылған ибадаттарың, құлшылығың. Андан дағы сенің адебің дағы не болуш керек? Шариат бұйырған нәрселермен болуш керек. Ошон үчүн биз айтып коебуз дайым, Ал-адабу шажарун вал илму самарун. Файнлам якун шажарун кайфа якун самарун. Мындан билдик, адеп ахлак бул дарак сыяктуу дейт. Илим анын мөмөсү. Эгер дарак жок болсоң кантип илим болсун да? Турабы? Мисалы азыр Абдулкадыр сен жолдо кетип атсаң, бир алмамда илинип турса, дарагы жок эле. Алма көчөтү дарагы жок эле. Болобу ошондой? Ошон үчүн эмне деп айтылат? Ал-адабу шажарун вал илму самарун деп айтып аткан ошондон да. Бұл жерде имам Ғазали айтып атат, "Камалау салата яумил айд ва айяму ташриқ". Бирөө барда жигиттер, бол айт күндөрү намаз окуп атат. Жол болсам бирөө бар, бизге тиешелүү эмес экен. Этек керек келген күндөрү намаз окуп атат да. Бол сыртынан ошол ибадат кылганы көрүнгөнү менен, ал негизи ибадат кылып атабы? Жок да, ибадат кылып атпайт. Ибадат кылып аткан жок. Ал күнөөкөр болот. Турабы? Мындан билдик, сен эгер шариатты билсең дейт, шариаттын чегинен чыкпасаң, анан ошондо сенин адебиң адеп болуп, алган илимиң, аны иш жүзүнө ашырууң амал болуп не болот? Айтылынат да. Ау салайта би савин махсубин. Же болбосо бирөө намаз окуп атат дейт. Ал бирөөдөн тоноп алган кийимдерин кийип, анан намаз окуп атат да. Бұл дагы не болот? Сыртынан намаз окуганы менен көрүнгөнү менен, ал жерде ал бирөөдүн буюмуну тартып келип кийип алып анан намаз окуп атпайбы? Турабы? Бұл дагы не болот? Күнөөкөр болот. Күнүбүздө андайлар көп жигиттер, Кудай сактасын. Жүрүш туруш аябай жакшы, бирок кылган иштери бүт тескери. Бул жерде айтып атканы ошондойлордон болбогула дейт. Мындан билдик, демек ал-илму вал амал bila iqtidai şer'i dalalatun.
илим менен амал бул шариатка ыкталып кылынбаса, ал эмнеге алып барат дейт? Адашууга алып барат дейт да. Ошон үчүн шариаттын чегинде биз адептүү болобуз, шариаттын чегинде биз иншалла илимдүү болушубуз керек. Бул жерде имам Газали янбагы лака алла тахтар бишатхил ва таамату суфия. Бул жерде жанагыдай суфилер тууралуу, суфилердин жанагы шатаат суфия деп айтпадыкпы? Суфилердин кээ бир жерде ошол жанагыдай илим албай туруп суфиликке киргендерин адашып кеткендери болгон депчи тарыхта. Ошолор тууралуу айтыптыр. Биз мындан билдик, мисалы акыйда илиминде дагы ахлу сунна вал жамаат бар, Анан ахлу сунна вал жамаатка дал келбеген кимдер бар? Ахлул бида бар, бидачылар. Мужассима, мушаббиха, каррамия, муътазилаларчы. Ошол сыңар эле фикта деле ошондой. 4 мазхабты ээрчибеген. Мында чыкканда фикый маселелерди Куран менен сүннөттөн өкүм алганда, туура эмес алып алгандар, алар эмне болгон? Тарыхта ошондойлор болгон, бирок бара-бара алар дагы эмне болгон? Жоголуп кеткен да. Ошон үчүн бидатчы агымдар, бидатчы мазхабтагылар алар эмне болот? Бар күн өткөн сайын эмне болот? Өзүнөн өзү жоголот да. Анткени алар эмне болот? Куран менен сүннөттү жакшы түшүнгөн эмес болот да. Ошол сыңары суфизмде дагы ошондой. Суфилер бар. Алар эмне болгон? Ошондой Куран менен сүннөттү таза ээрчиген суфилер, анан Куран менен сүннөттү туура эмес түшүнүп алган суфилер болгон да. Мисалы, жанагыдай булар зикирге кирип, анан зикирди берип жанагыдай трансқа киргенден кийин азыр мага Алла Тааладан кабар келди, мен кабырда суралбайм деген сөздөрдү айтып ийгендер болгон да. Элестет? Буга дайым эле айтып жүрөбүз, Абдулкадир Жайланига шайтан келет, адам кейпинде, жакшы бир кишине, жакшынакай адамдын кейпинде шайтан келип туруп, эмне дейт? Алым, сенин саңа дозок неме болду дейт да, арам болду дейт да. Мындайчыкында сенден руфиал калам дегендей маанид айтат да, сенден калем көтөрүлдү. Сен уже болду иншалла бешке киресиң, сен уже ибадат кылбай койсоң да болот дейт да. Кимге? Абдулкадир Жайланиге. Ошондо Абдулкадир Жайлани эмне деп айтат? Я шайтан дейт да. Тигини шайтан экенин билип коет. Эмнеге билип, кантип билип атат ошол? Анда илим болгондуктан да. Анткени биз билебиз да. Акыйдабызда биздин ишенимибизде. Эч бир адам бир деңгээлге жетип олия зат болгондон кийин ал эмне болот? Ага ал намазын токтотуп коюп, зекетін токтотса болобу? Жок, болбойт да. Биз Кудайга ибадат кыла беребиз. Качан эмне келгенге чейин? Азирел келгенге чейин. Ва алам айюха талиб, айюхал валад. Имам Газали айтып атат, билген эй студент, анна лисана мутлак ва қалба мутбақ ал-мамлуа бил гафла ва шахва аламат шақава. Бактысыздыктын белгиси дейт. Бул адам тилини бош коюусу дейт. Ушак деген китап чыккан, жигиттер, аны былтыр окудук кыргызчасында. Кара, тилиңди бош коюу. Ошон үчүн Алла Таала бизди тилиңди сактап жүр деп не кылды? Тиш менен жаап коюп атат да. Бул тууралуу пайгамбарыбыз хадиси дагы бар. Саллаллаху алейхи вассалам, эгер ким ошол тилини тыйып жакшы сөздөрдү айтууну неме кылса, ошого кепилдик берсе, мен эме дейт? Бейишти кепилдик берем дейт. Андан сырткары пайгамбарыбыз хадис бар, "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир, фалякул хайран ау лиясмут." Ким акыретке, Алла Тааланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишене турган болсо, ал эмне дейт? Жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо үн чыкпай отурсун дейт да. Ошол сыңары бул жерде мына тилди бош коюп, анан жүрөктү дагы ошол сыңары тилди бош койгондой. Тилде сөйөк жок деп коет го бизде. Мисалы тилиңди бош койсоң, ар нерсени сүйлөй бересиң да, быдылдапчы. Ошол сыңары жүрөктү дагы бош койсоң, жүрөктү да бош койсоң деген максат эмне? Каалаган кызыгууларыңды алып колдоно берсең. Мындайча айтканда өзүңдүн нафсиңе өзүң ээ чыга албай калсаң, өзүңдү өзүң контролдой албай калсаң, анда эмне болот ушул дейт? Бактысыздыктын белгилеринен болот дейт. Ошон үчүн биз жүрөктү эмнеге окшотобуз? Жанагы иш аяк жууган губкалар бар го, ошого окшотуп атабыз да. Анткени алар ошо жанагы нерсени ичине сиңирип алат. Жүрөк дагы ошондой экен да. Эгер жүрөккө биз жакшы нерселерди берсек, анда жүрөк жакшы нерселерди сиңирип алат. Жаман нерселерди берсек эмне болот? Жаман нерселерди сиңирип алат да. Ошон үчүн бул жерде жүрөктү
эгер сен тазалап алсаң, тилиңди тыйып алсаң, анда эмне болосуң дейт? Сен бактысыздыктын белгилеринен болосуң дейт. Эми ошол бактысыздыкты жоюу үчүн биз эмне кылабыз десе, бул жерде айтып атат: Hatta la taqtula nafsak bis-sidqil mujahid. Biz адам жанагы дайым эле айтып эле жүрөбүз го жигиттер. Мисалы сен азыр залга бара турган болсоң, качкага бара турган болсоң, качка сенин эмне кылат? Ден соолугуңа пайда берет да. Качка сенин ден соолугуңду эмне кылат? Калыбына келтирет. Сени күчтүү кылат. Келбетиңди келтирет дегендейчи. Анан сен ошол залга барганда саңа биринчиден эле жанагы сен ошол жерде тренер чыгып туруп саңа аз-аздан көнүгүүлөрдү берет да. Турабы? Ошол сыңары биз руханиятыбызды өсүрөбүз десек, ички жан дүйнөбүздү байытабыз десек, биздин энергиябыз күчтүү болсун. Энергия дегенде жанагыдай руханий энергия. Руханий иммунитетибиз күчтүү болсун десек, анда эмне кылабыз? Биз дагы ошол суфизм илиминдеги жанагы зикирлерди аз-аздан алабыз да. Бул жерде имам Газалин дагы айтканы мындай дептир да. Аламат шакава, ошо бактысыздыктын белгиси жанагыдай этап менен башталат экен да жигиттер. Бул өзүбүз билбей отуруп биз эмне кылабыз? Жүрөгүбүздү кирлетип алышыбыз мүмкүн экен. Ошонун биринчи тепкичи дейт, бул жерде ашказан дейт да. Мисалы адам каалаганын алып жей берсе, ашказан тойгондон кийин анан эмнеге өтөт? Ашказандан анан аял затына кызыгуу өтөт да. Же болсо аял заты болсо эркекке кызыгуу өтөт. Көрдүңөрбү? Ашказандан башка жакка өтөт. Анан сен ашказанды да толтурдуң. Анан аял затына кызыгууну да толтурдуң. Андан кийин эмнеге өтөт десе, мал дүйнө топтогонго өтөт дейт. Карасаңар этап менен азгырат да шайтан ошентип. Анан мал дүйнөнү топтогондон кийин анан эмне кыласың? Төртүнчүсү мал дүйнөгө да тойгондон кийин, мал дүйнө жиниси болгондон кийин дагы төртүнчүсү эмне болот? Сен мансап жиниси болосуң да. Ошон үчүн анан жанагыдай болуп баштайсың да, мал дүйнөңдү топтош үчүн любой нерсеге аракет кылып баштайсың да. Бул жерде булардын баары эмне экен? Ушул 4 этаптын баары бактысыздыктын белгилеринен экен. Ayyuhal walad ba'du masail min hadha al-qabil amma ba'du allazi yastaqimu lahu jawab faqad dhakarnahu fi ihya ulum. Кара, бул жерде имам Газали айтып атат. Мен азыр кебир маселелерди айтам дейт. Бул кебир маселелер Ихя улуму дин китебинде эмне кылган дейт? Айтылган дейт. Бирок ошондой болсо дагы мен силерге кичинерээк, жеңилирээк кылып туруп айтып берейин дейт. Биринчи нерсе, бирөө менден келип сураса дейт. Мен ушул 4 нерсени айтам дейт имам Газали. Анын биринчиси эмне десе? Иктидаун сахихун. Иктидаун сахихун деген эмне? Туура ишеним да. Карагыла, мындан билдик. Биздин амалыбыз Алла Тааланын астында кабыл болсун десек, биз анда эмне кылышыбыз керек дедик? Илим алышыбыз керек дедик. Илимде дагы эң биринчи кайсы илимди алышың керек? Акыйда илимин алыш керек. Ошон үчүн биз дайыма айтып жүрөбүз жигиттерди, схемалаштырып доскага сызып, проектор менен дагы айтып келебиз бул нерселерди. Ахкаму шария, шариат өкүмдөрү жалпысынан 3кө бөлүнөт дегенбиз. Биринчиси ахкамул иътикадия, жанагы ишенүү өкүмдөрү, кантип ишенебиз биз Кудай Таалага. Андан кийин ахкамул фикия, бул Куран менен сүннөттөн фикый өкүмдөрдү кантип алабыз. Андан кийин ахкамул эмне? Ахлакия. Ахлакия эмне дедик? Тасаввуф. Мындай чыкканда ишенүү өкүмүнү ким үйрөтөт бизге? Кайсы илим үйрөтөт? Акыйда илими үйрөтөт. Ишеним системасын, туурабы? Биз ишеним системасында ким дегенбиз? Имам Матуридин жолун 333-жылы дүйнөдөн кайтып атат. Ал эми мазхабтан эмне дегенбиз? Мазхабтан Ханафи мазхаб, Абу Ханифа мазхабы. Ал эми тарикаттан эмне дегенбиз? Накшибанди. Мындан билжи карагыла. Ишенүү системасы ахлү-сүннә вал жамаат болот. Ал эми мазхаб фикта мазхаб болот, ал эми тарикатта эмне болот? Тасаввуфта тарикат болот да. Ошон үчүн сенин ишенимиңде кимди ээрчийсиң десе имам Матуридиди дейбиз. Ал эми мазхабтачы десе Ханафи мазхаб. Ал эми тарикаттачы десе эмне дейбиз? Накшибандия тарикаты деп айтабыз да. Туурабы?
Эми карагыла, бул Накшибандия тарикаттарындагы айттык. Бул жерде мисалы эмне үчүн ушул үчөө айтылып калды деген суроо болот да. Эмне үчүн ушул үчөөсү? Анткени биз билебиз, адам акылы менен Кудайды таанып, жүрөгү менен эмне кылат? Ишенет. Акылы менен Кудайды таанып, жүрөгү менен ишенгенден кийин эмне кылат адам баласы? Амал кылат да, ооба. Анткени пайгамбарыбыз келгенден кийин, пайгамбарыбыз аларга мусулмандарга Кудай Тааланын барлыгын бирлигин үйрөткөндөн кийин, анан алар эмне деп баштады? Аллахтын элчиси, биз эми эмне кылабыз десе, анан жанагыдай амал, иш жүзүнө ашыруу өкүмдөр анан түшкөн да. Туурабы? Ошол түшкөндөн кийин иш жүзүнө ашырды, анан жыйынтыгында эмне болду? Ошо сахабалар жыйынтыгында эң Кудайдан корккон, эң такыба, эң парасаттуу, илимдүү, билимдүү олия заттар болду да. Мындан билдик, биз ошол жанагы акылыбызга, жүрөгүбүзгө, ишенүүбүзгө таасир берген илим бул эмне экен? Акыйда илими экен. Акыйда илимин алып үйрөнгөндөн кийин анан эмне кылабыз биз? Амал кылабыз ага фик илими үйрөтөт бизге аны. Андан кийин мындай айтканда акыйда, плюс фик бар эмне болот? Бар жакшы адам болобуз да. Ошол суфизм ошол адамды жакшы жагынан эмне кылат? Үйрөтөт. Эми негизи акыйда илимини өзүбүздүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атаган? Расал илим деп атаган, Пайгамбарыбыздан бир араби келип сурайт. Алимни гарайбал илим. Аллахтын элчиси мага бир илимдин сырларын үйрөтүңүзчү дегенде пайгамбарыбыз эмне дейт? Сен ошол расал илим, илимдин башаты деген сөз да бул. Акыйда илимини карагыла, пайгамбарыбыз эмне деп атады? Илимдин башаты деп атаган да, расал илим. Мындай айтканда, акыйданы биз биринчи билиш керек деп атат да. Бул жерде дагы Имам Газали айтканы: "Иътиқадин сахихун ла якуну фихи бид'a." Сен биринчи акыйдаң туура болуш керек дейт. Кудайга шүгүр, мына Фикул Акбар окуп атабыз, Акыйда Тахауияны окуп атабыз, шархтар менен Бадул Амалны окуп атабыз, асырлер менен ислам агымдарын өтүп атабыз, туурабы? Диндер тарыхын өтүп атабыз, Акыйда Насафияларды өтүп атабыз, бүт ошо өзүбүздөгү белгилүү акыйда китептерди өтүп атабыз. Эми муну акыйда сабактарында да айтабыз. Ошондуктан жанагы Сибатул Ажизин деген китеп бар, жигиттер. Аллах ярл Ханафи. Суфи автор ошол киши болот. Ошол киши мындай деген да, жигиттер. Не деп айткан? Акыйда илим билбесе, шайтандай бузук эл болот дейт. Кара, ким акыйда ишенимини жакшы билбесе, шайтандай бузук эл болот. Анткени пайгамбарыбыз да келип туруп биринчи ишенимди оңдоду да. Ишенимди оңдолгондон кийин анан эмне болот? Амал ошол ишенимдин үстүгө курулат да. Акыйда илим билбесе, шайтандай бузук эл болот. 1000 жылдык кылган амалы пайдасыз соккон жел болот дейт. Карасаң, 1000 жылдык амал кылдың, бирок акыйдаң туура эмес болсо, анда эмне болот? Текке кетет да. Мисалы, мужассима болуп жүрсөң, анда эмне болот? Акыйдаң текке кетет да. Туурабы? Бул жерде биринчи айтып аткандагы Имам Газали эмне болот экен? Акыйда ишенимди бекемдеш керек дейт. Анан экинчиси таубатун насухун. Таубатун насухун деген сөз эмне? Ачык тооба кылыш керек. Эми биз адам болгондон кийин инсан деген сөз нисияндан чыгат, Биз унутчаакпыз, биз күнөөкөрбүз. Хуликал инсан даифан деп Алла Таала Кур'ан Каримде айтып атпайбы? Адам баласы алсыз болуп жаратылды. Биз күнөөкөрбүз. Күнөөкөр болгондон кийин биз дайым эмне кылышыбыз керек? Тооба кылышыбыз керек. Алла Таала Кур'ан Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха" дейт. О имандуулар, "Я айюхаллазина аману" деген Кур'анда канча жолу келдик дедик? Улумул Кур'ан өтүп атабыз. 150 жолу келет дедик, "Я айюхаллазина аману", о имандуулар, Алла Таалага ачык айкын тооба кылгыла дейт да. Таубатун насухун ла таржу ба'даху ила залла. Ушундай бир ачык айкын Кудай Таалага тооба кыл дейт. Кийин анан ошол тообаңа кайра кайтып келе тургандай болбо деп атат да бул жердечи. Анан жанагыдай тообаны кылып алып, анан дагы тиги күнөөгө кайта берсе, анда эмне болот? Анда болбой калат, анда кыйын болуп калат. Мисалы, Кудай сактасын, андайлар да бар да. Бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсү дейт,
истирдаул хусум хата ла ябқа ли ахад алейка хақ. Üçüncüsü жаңағы хақ, ақы мәселесі жігіттер. Хаққуллах бар, ана хаққу нас бар. Алла Тааланың ақысына кірсек, не болады? Иншалла Алла Таала кешіріп жібериші мүмкін да. Анткени Алла Таала мейірімді боркер. Ал эми пенденин ақысына кірсеңчи, кешіриши қиын да. Ошон үчүн пенденин ақысынан сактаныш керек деген нерселерди биз дайым не кылабыз, сабактарыбызда айтып келебиз. Акыйда илиминде да дагы жанагы Сират көпүрөсүнөн өткөндөн кийин жанагыдай акы берүү болот деп айтпайбы? Айтып атпайбы? Туурабы? 5ке киргенге чейин. Жада калса биз мусулман эместердин дагы акысынан не кылабыз? Кирбейбиз. Бизге шариятыбыз эмне кылат? Ошону буйрат. Ал эми төртүнчүсү тахсилу илми шария. Төртүнчүсү шарият илимини топтоо, алуу. Qadru ma tuaddi bihi awamir Allah Taala дейт. Кандай деңгээлде алыш керек десе, ошо жанагы Кудай Таалага ибадат кылып аткан учурунда адашып кетпей тургандай деңгээлде ал дейт да. Эми бул калың элге айтылып атат да. Ал эми сен экөөбүзгө эмне болот? Шарият илимин ала бер, көп окуй бер. Туурабы? Илим сага эмне алып келет? Авторитет алып келет. Биз эмне үчүн илим алып атабыз? Эң биринчи ошо өзүбүздөн жахилдикти, илимсиздикти кетирип, адеп ахлактын туу чогусуна чыгуу үчүн эмне кылып атабыз? Илим алып атабыз. Эми бул жерде бир окуя бар экен. Хукия анна Шибли рахимахуллах Хадама арба мия устаз. Имам Шибли чоң алым олия заттардан болгон. Карасаңар, бул жак карап турсаңар. Бул 400 устаздан сабак алган экен. Элесте 400 устаздан. 400 устаздан сабак алган экен. Ва кала карату 4000 хадис. Анан айтат, мен 400 устазга кызмат кылып, 400 устаздан сабак алып, 4000 хадисти эмне кылдым дейт, жаттадым дейт. 4000 хадисти. Сумма ихтарту минха хадисан вахидан. Амилту бихи. Андан кийин ошол элестет 4000 хадистен бир хадисти тандап алдым дейт. Карап тур, 4000 хадистен бир хадисти тандап алдым дейт. Ва халлайту ма сиваху. Андан башкасыны не кылдым дейт? Андан башкасына көп маани бербей, бирөөсүнө катуу маани бердим дейт. Лианни таамалту фа важату халаси ва нажати. Мен ойлонуп карасам дейт, ошол 4000 хадистен бир хадис дейт, ушул мени мындай куткара тургандай болду дейт да. Эми негизи бардык эле хадис куткарат. Бул эми жана амал кылыш үчүн ошо бирөөсүн тандап алдым деп айтып атат да. Негизи баарын эле амал кылган. Ва кана илмул аввалин вал ахарин куллухум мундаржан фихи. Фактафайту бихи. Мурдагы жаттаган хадистер, кийинки жаттаган хадистердин баарын топтоп туруп, ошол бир хадисти эмне кылдым дейт, өзүмө алдым дейт. Ал хадисти карагыла. Не деп айтып атат? Залика анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам qala li ba'da ashabihi. Пайгамбарыбыз мынтип айткан экен, карасаңар. Ya'lam li dunyaka bi qadri maqamik fihi. Ya'lam, амал кылгын, аракет кылгын бул дүйнөгө дейт. Би qadri maqamika fiha. Бул дүйнөдө канча каласың, ошого жараша бул дүйнөгө мамиле кыл деп айтып атат да. Карасаң, азыр биз бул дүйнөдө жигиттер убактылуубуз. Мейлиби? Убактылуубуз. Бул дүйнөдө убактылуусуңбу? Ошондой мамиле кыл деп атат да бул дүйнөгөчү. Качан өлүшүбүздү билбейбиз. Турабы жигиттер? Бул дүйнөгө мамиле кыл. Не деди? Бул дүйнө убактылуу болгондуктан бул дүйнөгө убактылуудай мамиле кыл дейт. Ва амал ли ахиратик би qadri maqamik. Ал эми акыретке амал кыл, акыретке сооп топтоп бар, ал жерде түбөлүктүү калгыдай дейт да. Чындап эле биздин акыретибиз эмне жигиттер? Түбөлүктүү калат. Ошон үчүн биз акыйда сабактарыбызда айтып атабыз. Жана бир бала сурап атпайбы? Мисалы, Алла Таала рухту жаратты, андан кийин рухту үйлөдү, анан бул дүйнөгө жаратылдык, Бул дүйнөдөн өлөрдө Алла Таала ошо рухту кайра чыгарат. Андан кийин кабырга койгондон кийин
кайра ошол рухту киргизет. Анан кабыр жашоосунда жашайбыз. Андан кийин машкарга туруп жанагы сурак берип неме болгондон кийин, бейишке барган бейишке, дозокко барган дозокко барат дегендик, Ошондо бул айтып атат да. Анда рухтун башталышы бар экен, аягы жок экен да дейт. Ооба, рухтун башталышы бар, эмне? Аягы жок. Анда аягы түбөлүктүү болобу бул? Ооба, түбөлүктүү болот. Бирок бул Кудай Тааланын башталышы да жок, аягы да жок да. Кодимун биля ибтидаи, даимун биля интихаи деп акыйда тахавиянан жаттадык ба. Алла Тааланын эзелки башталышы жок, түбөлүктүү аягы жок депчи. Анан бул биринчиси. Экинчиси, биз жанагыдай рух түбөлүктүү болгону менен мунун башталышы бар деп этикпи? Анан рух жанагыдай ар түрлүү дүйнөгө өткөн сайынчы, бул жанагы дене түзүлүш ар түрлүү кийгизилип рухка. Бул эмне болот? Өзгөрүлүп турат да. Ат-тагайюру аламатул худус деген эреже бар бизде. Бул тага алмашып туруу, бул эмне? Жаратылган нерселердин белгиси деген эреже бар. Ошондуктан биз эмне дейбиз? Бул жерде Алла Таала гана түбөлүктүү деп айтабыз. Эми бул жерде айтып атканы ушул да. Ва алам ва амал ли ахиратик би кадри макамика фиха. Эми үчүнчүсү, бул үчүнчү сүйлөм келип атат. Ва амал лиллах би кадри хажат илейк. Алла Таалага кулчулук кыл дейт. Би кадри хажат илейк деген сөз бул мындай да. Сен Алла Таалага дайым муктажсыңбы? Ооба да. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ама эмне деп айтып атат? Аллах халакакум ва ма таамалун. Алла Таала силерди жана силердин кылган ишиңерди дагы жаратты. Бул тууралуу акыйдада жанагы афалул ибад темасында өттүк, Ошон үчүн биздин амалдарыбызды да Кудай Таала жаратты. Анан биз Алла Таалага дайым муктажбыз. Биз эле эмес, бул алам эмне? Алла Таалага муктаж. Бул жерде Алла Таала үчүн Алла Таалага кулчулук кыл деген сөзү, ошо сен дайым мага муктажсың, ошо дайым муктаждыгыңды билдирип кулчулук кыл деп айтып атат да. Эми ошо кулчулугубуз бул дүйнөдө эле болобу? Ооба, биздики бул дүйнөдө эле болот да. Ошон үчүн жигиттер убактылуу аракет кылып алыш керек. Ва амали нари би кадри сабрик алейха. Ал эми дозокко дейт, дозокко. Сабыр кылгыдай не дейт? Амал кыл дейт. Биз дозокко сабыр кыла алабызбы? Жок, сабыр кыла албайбыз. Бул жерде максат, сен муну туура түшүнүш керек, бул хадистичи. Анда дозокко да сабыр кылып барыш керек экен деген түшүнүк эмес бул жердечи. Сен дозокко 1 секунд болсо да сабыр кыла албайсың. Ошон үчүн азыр Кудай Таала сага кулчулукту насип кылып атабы? Сен Кудайга өзүңдүн кулчулугуңду эмне дейт? Көрсөт деп айтып атат да. Негизи жигиттер бул жерде мындай да. Азыр бул имам Шибли айтып атпайбы? Мен 4000 хадистен бир хадисти тандап алдым депчи. Негизи алымдарда ушундай нерселер айтылып келет. Мисалы, тафсир сабагынан айттык, Хужрат сүрөсү менен Нур сүрөсүнү ким окуса, ошол өз адамзатка жетиштүү болот дедик. Эгер башка сүрөлөр түшпөй эле ошол экөөсү түшсө, ошо экөөсүн эле окуса, адамзатка жетиштүү болот дедик. Андан сырткары бар Аср сүрөсүн окуса болот дедик, Хадистерден келе турган болсак, мына Жибрейлдин хадиси. Бул хадисти биз Арбаун Нававиде жаттадык. Канчанчы хадис? 2-нчи хадис болуп келет. Ошол хадис негизи бул диндин баарын не кылган, ичине камтып алган дейт да. Анан алымдар негизи 4 хадисти да айтат. Ошол 4 хадис, ошол 4 хадиске ким жаттап ошого амал кылган болсо дейт, ошол иншалла бактылуу болот дейт да. Ошол 4 хадистин биринчиси пайгамбардын хадисинде айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран." Ким Аллахка жана акырет күнүнө ишене турган болсо, ал жакшы сөздөрдөн сүйлөсүн дейт. Болбосо үн чыкпасын дейт. Бул биринчи хадис. Ал эми экинчи хадисчи: "Мин хуснул исламил мари таркуху ма ла я'нихи." Муну айттык, Бул кайсы темага кирип кетет? Муну жанагы биринчи сабактарыбызда айтпадыкпы, жигиттер? Бул жанагы адам болор болбос иштерге аракет кылып, ошо болор болбос иштер менен алектенип калат го. Эч нерсеге тиешеси жок. Ошол хадис ошого жооп, буга жооп болот да. Ал эми үчүнчүсү пайгамбарыбыз айткан ла тагдаб дейт, ачууланба. Ла тагдаб. Фарадда мироран кайра-кайра кайталап туруп ла тагдаб, ачууланма деди да.
Карагыла, бул хадистин биринчиси эмне болот? Сенин тилиңди сактайт. Экинчиси, болбогон эле иштерге аракет кылып жүрүп өмүрүңдү өткөзбөйсүң, кулчулук кыласың. Ал эми үчүнчүсү боло турган болсо, ачууланбайсың. Ачууланбаганда сени сактайт. Анткени ал-гадаб мина шайтан, туурабы? Ачуулануу бул шайтандан. Ачуулана берсең булар болбос нерселерге, анда эмне болосуң сен? Өзүң кыйналасың да. Бул хайсун нафс деп айтылат ошон үчүнчү. Бул өзүңдү психологиялык жактан, моралдык жактан өзүңдү эмне кыласың? Сактайсың. Көп ачууланбаган адам эмне кылат? Көп жашайт. Ал эми төртүнчүсү, ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Бул төртүнчүсү эмне болот? Саламатул калб. Жүрөктүн эмне болуусу? Тынчтыгы. Анткени өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө сен толук мусулман болбойсуң деп айтып атпайбы? Карасаң, ошондо жанагыдай дүйнө жүрөгүңдөгү жанагыдай ички туйку оорулар барго. Бирөөгө көрө албастык, ичи тарлык, ошого окшогон жанагы руханий оорулардан эмне кыласың? Кутуласың да. Ошон үчүн муну эмне дейт? Саламатул калб деп айтып атат да. Ида алимта бихадал хадис, анан бул жерде имам айтып атат, эгер сен ушул хадиске амал кылсаң, ла хаджата лака илал илмил касир. Көп эле илимге эмне муктаж болбойсуң дегени, бул сен оку, анан эмне кыл? Ошого амал кыл. Ошол окуганың ар бир тамгаларыңды, үйрөнүп аткан ар бир тамгаларыңды, ар бир жаттаган Куран хадистериңди эмне кылгын? Өзүңдүн жашоо образыңа эмне кылгын дейт? Киргиз деп атат да. Ошонун жашоо образыңа киргиз. Алла Таала баарыбызды ушул окуган Куран аят хадистерибизди жашоо образына киргизүүнү насип кылсын. Аллахым баарыбызды кабыл кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин.